башка майрамдарда өзгөчөлөн, мисалы мусулмандын майрамы башкача болот да. Эмне үчүн десе, биринчиси Аллага сыйынуу, экинчиси субханалла садака берип сооп табуу, үчүнчүсү адамдарга жакшы мамиле таратып, ассаламу алейкум, Алланын тынчтыгы салам силерге болсун, саламдашуу, айтыңар маарек болуп, үйгө мындай майрамыңар куттуу болсун, үй бүлөңө тынчтык келсин деп баягы биз жалаңа жакшылыкча айтат экенбиз да. Башка батыл деп коебуз, мындай бир майрамга тиешеси жок нерсе болгон майрамдарда биринчи ширк кылуу бар, экинчи күнөө бар, үчүнчүсү мамиленин үзүлүүсү бар, туурабы? Мисалы Дем Валентин деп чыгара коюшту го азыркы заманда. Карасаң, субханалла, муун өлгөн толтур экен, секирип өлгөн толтур экен, мага роза берип, ак роза берип койду, кызыл роза берген эмес, расставание деп кетип калганы бар экен. Карасаң, бүт жерде күнөө да. А бизде мусулмандарда андай эмес, иншалла. Биздин басышыбызда, турушубузда дагы, сүйлөгөн сөзүбүздө дагы иншалла башка адамдар үчүн пайда бар. Анткени момундун колунан дагы, тили менен да башка зыян келбейт да, туурабы?